Karihan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem an-nawma qabla al-isha. Bizden süykümdүү Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem куптандан мурунку уйкуну куптандан кийинки сүйлөшүүнү жактырган эмес. Өтө зарыл бир дүйнөлүк же диний иш болуп калбаса, бирок андан сырткары учурларда урматтуу туугандарым, өзгөчө жаштар эртерээк жаткандын аракетини кылалы. Өзгөчө ал сиз менен биздин учурубузда мына интернеттен башка нерсенин заманасы болуп калды. Ошол интернет башка булактарга кирип алып, убактыбызды текке кетирбестен кыла турган иш боло турган болсо, эртеңкиге калтырып коелу, эртерээк жаталы. Эртеңки күнүбүзгө өтө чоң бир пайда болуп эсептелет. Себеби куптандан кийин адамдар 3 тайпага бөлүнүп кетет экен. Бирөөлөр түндө күнөө кылат, бирөөлөр түндүн сөйүнөн сооптуу иш кылат, а бирөөлөр эчтеке жоготпойт, эчтеке таппайт, куптандан кийин дары уктап калат. Жок дегенде мына ушул 3-чү тайпадагы адамдардан бололу да, куптандан кийин жакшы иш кылууга колу кудуретибиз жетпесе, жакшы иш дегенде максат ибадаттар, намаз, орозо, зекет. Орозо түндөн кармабайбыз, намаз, зекет, Куран окуу, дуа кылуу жана башка нерселер. Ага күчүбүз жетпеген болсо, батыраак жатып калган аракетини кылалы. Интернет, Кудайга касам, сиз менен биздин жашообузга көп залакасын тийгизди, аны туура багытта гана колдонолу. Жогоруда айтып өткөндөй, эгерде сиз менен уктай турган болсок, эртерээк турабыз, багымдатка турабыз. Багымдатка турганда эмне үчүн? Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Аллахумма барик ли уммати фи букриха". О Аллахым, менин үммөтүмө эртеменки убактысында береке бер деген. Мына ошол эрте менен туруп, дарат алып, 2 рекет намаз окуп, мешитке келгенибиз, аял заттары үйдө намаз окуганы, бул Кудай Тааламдан ошол күнгө берилген берекенин үлүшүн, эң чоң үлүшүнү алып калганыбыз. Ошондон аракет кылалы, кечке чейин окуйбуз, тытынабыз. Эмне үчүн? Жашообуздагы муктаждык бүтсүн деп. Муктаждыктын бүтүүсү бул берекеге байланган, башка буюмдарга байланган эмес. Ошондон иншалла өзгөчө кайрылат элем жаштарга, үйлөнбөгөн, турмушка чыкпагандарга. Анткени ошол учурда багымдаттан кийин күн чыкканга чейин уктоо бул рызкыдан адамды куру жалак калтырып коет. Эң чоң рызкыдагы маселе бул сиздин экинчи жарыңыз болуп эсептелет. Жакшы жар издесеңиз, жакшы турмуш эңсесеңиз, анда багымдаттан кийин уктабаңыз, багымдатка туруңуз.